Ақтын иіліп бирок сынбастығы чын білем. Жалған жаламнен теміртор артына киргизилген Жогорку Кеңештин экс депутаты Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновдун кылмыш иштери кайрадан карала турган болду. Кырдаалды минтип чукул өзгөрүшүнө жаңы жагдайлардын ачылгандыгы себеп. Эң кызыгы, даанышман калкыбыздын бирөөнө оор кассаң тайышкас, ага өзүң түшүп каласың деген накыл кеби туура чыгып, буга чейин жасаган кыянатчыларына кылыда кыйшабай келишкен Маевский менен Алмазбек Атамбаев акыры эң терең зындандын түбүнө ыргытылмак болду көрүнөт. Антке менен амансыздарбы? Текебаев Өмүрбек Черкесович жана Чотонов Дүйшөн Тезекбаев жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1 май районунун сотунун 2017 жылдын 6 августунда Бишкек шаардык сотунун жазгы иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча сот коллегиясы 2017 жылдын өкүмдөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазгы иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча сот коллегиясынын 2017 жылдын 21 ноябрындагы токтому жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019 жылдын 3 майындагы токтомдору жокко чыгарылсын. Жазгы иш жаңы соттук териштирүү үчүн Бишкек шаарынын 1 май районунун сотуна жиберилсин. Токтом акыркы даттанууга жатпай, соттордун колдору коюлган. Бир дагы далил изилденген эмес, акталганга мүмкүн болчу далилдер топтолгон эмес. Ошол далилдерди биз топтоп бүгүн алып келип көрсөттүк. Жогорку сот ага баа берип туруп, мурдакы мыйзамсыз өкүмдүн бардыгы жокко чыгарылды. Эми жаңы жагдайлар менен, жаңы далилдер менен мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө дагы башка көптөгөн мурда айта албаган, көрсөтө албаган, билдире албаган адамдар жаңы келип айтып беребиз деп бизге кайрылып жатышат. Эми 1 май райондук сотунда жаңы далилдер менен, мурдагы каралбаган жагдайлар менен каралып, сөзсүз түрдө Текебаев да Чотоновго акталат. Анткемнен кубанычтан улам атамекенчилердин тебетелери канчалык көккө ыргытылбасын, азынча мынчалык шаңданып, майрамдоого шашылып кереги жоктур. Анткени каалаганында калыстыктан тайып, табакташтардын таламдарын талашкан соттордун ушул жолу да оң жолдон адашып кетпестиктерине кепилдик берүү кыйын. Ал ортодо Кыргыз Конституциясынын атасынан саналган Текебаевди тепкиге алган Алмаз Атамбаевдин Койташтагы көкпеттигинин зыяны баш аягы 7 миллион сом экендиги эсептелди. Ошол эле учурда миллиондорду бүкүлөй жутуп, сууну кече ачкан дагы эле экс депутат Аскарбек Шадиев океан артындагы Америкада эптеп оокат кылып түшкөн кыргыздардын ырыскысын талашып жаткандыгы кабарланууда. Баарынан да деги эле эч нерсе болбогондой, баласынын үйлөнүп тойун өткөрүп, ага чиновниктерибиздин айрымдардын куттук айтып башкандары оозду араанда ачырды. Ал эми үкөсү антип жаткан соң акеси карап турмакпы? Адатынча тайраңдап танцыга түшүп, колуңардан кокон тыйын келдүү ишаратын жасады. Кырчында жүздөгөн жигиттерди курмандыкка ачылган Курманбектин бийи менен ыры дагы канчага чейин уланар экен, аны убакыт өзү көрсөтөр. Убакыт демекчи, туура бир жумадан кийин кайрадан коңгуроонун үнү жаңырып, жаңы окуу жылынын башталгандыгын жарсылат. Ушул маанилүү окуяга камылгасы кабелтең делинген Нарын облусундагы 141 мектепке 1-класстын 6111 окуучусу башмакчы. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу алдаганча көп. Ошого жараша, алардын айрымдарына окуу бөлмөлөрүнөн орун табылбай калуу коркунучу бар. Мындай жагымсыздык кээ бир билим уяларынын эскилиги жана тардыгы менен түшүндүрүлөт. Ошондой эжайдын айтуусунча 56 окуучу деп атат, 32 бала. Жылда туусам жылда жок, жылда жылан жеп коет демекчи. Нарын шаарындагы номери 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектептин мугалимдеринин жаңы окуу жылына дарыктары кур бекер убара. Дегенибиз, алгач соода комплексине эсептелип курулган имаратты канчалык оңдоп түзөбү, баары бир андан ырыстуу майнап жок. Мында шарттын жоктугу дароо көрүнөт. Башкаларынан көз жумганда да эки балапаны араң баткан чымчыктын уясында болгон класстык бөлмөлөргө 30-40 баланын кантип батаарын элестетүү кыйын. Жанадан сөз болуп жаткан Нарын шаарындагы номери 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектепке быйылкы жаңы окуу жылына карата 1-класска 100дөн ашыраак баланын кабыл күтүлүүдө. Бирок өзүңүздөр баамдагандай мындагы класстар өтө эле тар болгондуктан алардын баарысына тең эле ордун табыла берери күмөн. Көңүл үчүнбү же көнүп калган калыптардын бири беле Айтор мындан 5 жыл мурун
Жогорку кеңештин ошондогу төрагасы сөзсүз түрдө жакын арада жаңысынын куруларын убада кылып, кубанычтан улам далай тебетелери көккө ыргытылган. Тилекке каршы андан бери далай карлар эрип, далай суулар акса да, айтылгандан алигиче дайын жок. Спорт залыбыз жок. Балдар кыштын кыран шилдесинде эшикте физкультура сабагын өтүшөт. Жаңы мектеп курабыз деп аябай дүкүлдөп ушундай бир жакшы жаңылык айтып бизди сүйүндүргөн. Бирок ошол мектептен али дайын жок. Бизге эч кандай маалымат бере элек, мындай курулуш болот же болбойт же такыр эле курулбайт деген маалыматты бизге азырынча бере элек. Ошондой эле Чакан калаанын чыгышындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектептинде чоң дүкөндү башпаган экенине чейрек кылымдар болуп калды. Андыктан жыл сайын бул жерге 900га жакын окуучунун батып жүргөнү таң калыштуу. Балким аны да жогорудагысында окутуунун 3 нөмүрдө жүргөндүгү сактап жүргөндүр. Азыркы тапта бизде классыбыз өзүбүзгө жетпейт. Башталгыч класстарыбыз болсо 3 менен окутат азыр. 3 менен окутабыз да. Биз өткөн окуу жылда дагы 3 менен окутканбыз башталгыч класстарда. Азыр дагы ошо 3 менен окуйт. Класстарыбыз болсо типовой болбогондуктан класстарыбыз дагы кичине мындай стандартка туура келбейт да. Жашырганда эмне? Нарын облусундагы мектептердин тең жарымынан көбү мына ушундай эски тепшилери менен. Кокусунан алардын жайган торлоруна орус акыны Пушкиндин алтын балыгы эле түшүп калып, абал оң жагына ообосо, мындай жагымсыздан чыгуунун жолу жоктой. Мисалы үчүн Кочкор районунда Жумшалы Кызы Сайынов атындагы мектеп бар. Бул авариялык мектепте. А жерде болсо мурун былтыр дагы ошо эски корпусунда, Бафтын эски корпусунда китепканада окушкан. Быйыл да ошо жерден ремонт жасаттык. Ошо жерден окушат. Анткени тиги жерде мектеп курулушу бир эмгиги жылы сентябрда беребиз деп атышат. Анткемнин калыстыгы үчүн Теңиртөө жергесинде билим уяларынын бүткүл дүйнөлүк интернет түйүнүнө кошуу аракеттери дурус болгондугун жар салып койбосок болбос. Жаңы окуу жылдын алдында мындагы 141 мектептин 61-и кабелдик жана 73-ü модемдик интернеттерге ээ. Ошентип жакындап калган жаңы окуу жылында Теңиртөөлүктөр жаңы мектепти болушпаса да, интернеттин эсин оолар көңүлдү бир аз жибиткен жападан жалгыз жагымдуулук болуп калчудан. Анткеминен амандыкта көрүшөлү.